Апта соңунда жаңы куралган өкмөттүн алгачкы жыйыны өттү. Анда кыска мөөнөттө экономиканы турукташтыруу жана бюджетке өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланды. Премьер-министр Садыр Жапаровдун айтымында бюджет тартыштыгы 35,5 миллиард сомду чапчыган, ал эми дефицит дээрлик 8 миллиард сомго көбөйгөн. Быйылкы жылдын 9 айында айыл чарба тармагынан башкалары артка кеткен. Ички дүң өндүрүмдүн көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6%га төмөндөгөн. Ага кошумча, башаламандыктардан кийин да өлкө абалы кыйла оордогон. Андыктан 2020 жылдын бюджетине өзгөртүү киргизүү зарылдыгы келип чыкты. Республикалык бюджетке ушуну менен экинчи ирет өзгөртүү киргизилип жатат. Коронавирустун кесепетинен июнь айында да өзгөртүү киргизилип, бюджеттин тартыштыгы 27 миллиард сом менен бекитилген. Бул ирет көрсөткүч дагы өсүп, 35,5 миллиард сомго чыкты. Өлкөдө элдик толкундоолордон кийин ансыз да солгун экономикабыздын абалы ого бетер начарлап кеткени айтылууда. Нааразылык акциялары учурунда бир катар объектилер талкаланып өрттөлгөн. Анын айынан 2020 жылдын экинчи жарымы биз болжолдогондон да оор болушу ыктымал деген кооптонуулар бар. Өлкөнүн ички дүң өндүрүмү 9 айда 400 миллиард сом болуп, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6%га төмөндөгөн. Премьер-министр Садыр Жапаров кечээ жаңы куралган өкмөт мүчөлөрү менен бирге алгачкы жыйын өткөрүп, экономиканы турукташтыруу боюнча чараларды талкуулады. Республикалык бюджеттен каржылануучу бардык социалдык милдеттенмелер, пенсия, айлык акы, жөлөк пул жана башка социалдык төлөмдөр толук көлөмдө өз убагында төлөнүүсүн камсыз кылгыла. Ишкердик субъекттерди каржылоо программасын ишке ашыруунун алкагында экспортко багытталган ишканаларга, чакан жана орто ишкерлерге жеңилдетилген кредиттерди берүү жагы күчөтүлсүн. Ага ички жана тышкы булактардан финанс каражаттарын тартуу боюнча ишти күчөтүүнү жана өз убагында каржылоону камсыз кылыңыз. Бул үчүн өкмөт чечкиндүү кадамдарга барып, олуттуу реформаны ишке ашыруу керектигин айтууда. Ал эми экономисттер туңгуюктан чыгуунун жолдору катары чыгымдарды кыскартууну жана структуралык реформаларга барууну сунуштап жатышат. Мамлекеттик башкаруу түзүмүн өзгөртүү боюнча көп идеялар айтылып келет. Алсак аткамнерлердин жана бирин-бири кайталаган мамлекеттик мекемелердин санын кыскартып, оптимизация жасоо зарылдыгы курчтурат. Андан тышкары бизнестерди көмүскө экономикадан чыгаруу үчүн салык төлөөчүлөргө адилеттүү мамиле кылуу керек деген пикирлер бар. Адилеттүү салык системасын алып келүү, бул жанагы байлар менен кедейлердин ортосунда бөлүштүрүү системасын киргизип, акцизтерди жана акция-кесчиликти жанагы кошумча кыйыр салыкты тескеп, туура кылып киргизүү да, теңдикти киргизүү, ачыктыкты киргизүү, көмүскөдөн чыгаруу жана андай ишкерлерге мүмкүнчүлүк түзүү. Гендерди кесип, көпчүлүктү ойлондурган дагы бир маселе сырткы карыздардын өсүп жатышы. Жалпысынан эл аралык уюмдарга жана коңшу мамлекеттерге 4,5 миллиард доллар карызы бар. Анын басымдуу бөлүгү Кытайдын Эксим банкына 1 миллиард 700 миң долларды чапчыйт. Багы сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки тараптуу карыздар болсо ошолор менен сүйлөшүп, реструктуризация жолуна өтүшүбүз керек. Кыскарбаса дагы багы мөөнөтүн жылдырып, өзгөртүп, андан тышкары болсо ошо жана карыздар жапканга көп тараптуу институттардан кредит алып турганда жаба туруш керек да. Ошондой эле экономикалык туңгуюктан чыгып, тышкы карыздардан кутулуу жолу катары мыйзамсыз жолдор менен байыган көпөстөрдөн акча өндүрүүнү сунуштап жатышат. Садыр Жапаров мамлекеттин жана элдин эсебинен байлык топтогон аткамнерлерге 30 күндүк мунапыс жарыялаган. Аларда каражаттарын көмүскөдөн чыгаруу үчүн кызыкчылык жаратуу керек дешет экономисттер. Туура эмес жол менен тапкан байлыгын алар көмүскөдөн ачыкка чыгарыш үчүн бизде айтышыбыз керек. Силер чыгарсаңар ошо 3,5% төлөйсүңөр. Ошо көрсөтүлгөн декларация салык катары кетет бир эле жолу. Калганын бир 15-20%-ын бизге карызга бере тургула. Ички карыз болсун. Силерден алып туралы 10 жылга. Мамлекеттик вексель деген бар, мамлекеттик баалуу кагаздар бар. Ошо менен 1% үстөмдүк пайыз менен алса, эмелер чыгат эле да, байлыктарчы. Ошондой эле купуялуулуктун сакталуусуна жана фискалдык органдардан коргоого кепилдик катары сертификат берилсе, аларда мамлекетке каражат кайтарып берүүгө кызыкчылык дагы артат дешет экономисттер. Кырдаалдан чыгуу үчүн өкмөттө 2020 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Белгилей кетсек, бюджетке ушуну менен экинчи ирет өзгөртүү киргизилип жатат. COVID-19 илдетинин кесепетинен июнь айында өзгөртүү киргизилип, бюджеттин тартыштыгы 27 миллион сом менен бекитилген. Бул ирет тартыштык 35,5 миллиард сомго өстү. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.